Салам достор, биз кайрадан бүгүн психолог Узара Мамытова менен болгон маегибизди андан ары улантабыз. Эскерте кетсек, Z Академия долбоорун алкаганда ушул Узара айымдан көптөгөн өспүрүмдөр жеке консультация алышкан. Мына ошол консультацияда көбүрөөк өспүрүмдөр кабылган көйгөйлөрдү ортого салып атабыз жана ата-энелерге да бул аябай сонун маалымат. Анткени консультация учурунда алар силерге айтпаган нерсени Узара айымга айта алышты. Ошондуктан Узара айым айтып аткан баардык маалыматты биз өспүрүм балдарыбыздын маалыматы деп кабыл алсаңар. Андан сырткары эң сонун кеп кеңештерин берип кетет. Бүгүн анда өспүрүмдөр мындай деп арызданышыптыр да, кыргызча айтканда, профессия, кесип тандаганда ата-энелер бизге эркиндик беришпейт. Бул жагынан да биз ата-энелерибиздин тарабынан басым сезебиз депчи. Демек, ушул жагынан ата-энелер өздөрүн кандай туура алып жүрсө болот? Мисалы, мен апа катары баламды жакшыраак билем деп ойлойм да. Ал өзүнө караганда мен жакшыраак билем, мен тандасам жаңылбайт деген бир бизде ишеним жашайт да. Анан ушул жагынан дагы балким кеп кеңеш берип кетесиз. Жакшы. Албетте, Сейил, биз ата-энелер балабызга эң жакшысын каалайбыз, башка максатыбыз жок. Биз балдар үчүн күйөбүз, биз балдар үчүн эртең менен кечке чейин кызмат кылып жүрөбүз, иштейбиз, эч нерсебизди аябайбыз. Ошол балабыз үчүн биз керек болсо балдардан сурабай кесибин да тандап беребиз. Ушундай туура ой жүгүрткөндөй ата-эне болгубуз келет. Анткени биз алдын ала биздин тажрыйбабыз бар, биздин билимибиз бар. Биз балам кыйналып калбасын, кызым кийин анан ушул кесипти тандап ошо менен иштесин деген максат менен туура жазгандай эле болобуз. Бирок ата-энелер ошо кесип, балдардын кесип тандоо суроосуна келгенде балдарынан биринчи ирет балдарынан укса, балдарынан сураса: кызым, балам, эми сенин убактың келди, жакындап баратат, кайсы кесипти тандайын дейсиң? Негизи эле окуганга каалооң барбы деп ушундан баштаса, окуйн дейсиңби, ошо мектептен кийин улантайын дейсиңби? Ооба, уланткым келет. Жакшы, улантсаң кайсы кесипти тандайын деп атасың? Кайсы кесип жөнүндө сен ой жүгүрүп келатасың? Эмне жагат сага? Колуңдан эмне келет, кызым? Деп анан ушундай суроолор берсе, бала, кыз бул суроого жооп бергенге ойлоно баштайт, жооп берет. Эгерде ошол учурга чейин тандай элек болсо, анда демек атасы, апасы, ата-эне менин оюмду угат экен, мага суроо берип атышат. Демек, менин оюм баалуу экен, буларга мен суроосуна жооп берсем болот экен деп анан издеп баштайт. Биз өзүбүздүн ата-энелер максатыбызды коюп койбосок, мен ушул өмүр бою музыкант болоюн деп, мен өмүр бою бир инженер болоюн деп ушу архитектурага өтөйүн дедим эле, бирок колумдан келбей калды. Мен учурунда шарт болбой калды. Эми мен балам аркылуу ошол максатыма жетем деп. Бул көп учурда ата-энелер муну анализдебейт да, билбейт. Бирок өздөрүнүн максаттарын баласы аркылуу же кызы аркылуу чечкенге, ошол нерсеге жеткенге аракет кылышат да. Же мисалы, кызы мен доктор болгум келет, ата десе, доктор болбой эле кой. Доктор болгон да эмес бизде. Доктор болгонго сен ошончо жыл өзүңдү арнашың керек. Кой, антпе, мынтпе деп эле анан токтотуп коебуз балдарды. Ошончолук баланын шыгы келип аткан болсо, ошол өзүнүн мүнөзүнө бул туура келип атканын эч бир изилдебейбиз да. Мен ойлойм, бул ата-энеден албетте бул чоң салым күтүлөт балдар тарапка. Балдардын оюн угуу биринчиден, экинчиден, эгерде кээ бир балдар билбейт кайсы кесипти тандаш керек экен, анда кел балам ойлонуп көрөлү. Бир эле биз азыр кандай жагынан ата-энеге жардам берип койсок болот, психологдор катары, кайсы нерсени кайсы ишти бала жасаганда ошонун бир майын чыгарат деп коет го кыргыздар. Ошол ишти жасаганда мен кубаныч алам, ошол иш мага жагат, мен ошону кылгым эле келип турат, апа десе, анда ошол нерсе күчтүү жагы, баланын күчтүү жагы. Демек, муну биз кесип катары, кесипке ойлонуп көрсөк болот. Ушул ишти кайсы жерден жасайт? Кайсы жерде ушул сенин жакшы таланттуу мындай жөндөмүң пайда болот сага. Өзүңө эле кайра эле өзүңө эле кызмат кылып берет. Анан ушунун үстүндө кесип тандоодо бул жакшы чоң жардам болмок ата-эне тараптан. Угуу жана жардам берүү, эгерде жардамга муктаж болсо бала. Анан баланын ордуна тандабайлы,
кесипте жок токтот окубайсың, мен сен төрөлгөндө эле мен сага ушул нерсени тандап койгом деген бул туура эмес болуп калышы мүмкүн. Абдан сонун эгерде ата эне ойлогон нерсе балага да жагып, ооба ата мен дагы сиз доктор болуп, апам да доктор болуп, мен да ушуну тандайм десе, анда баягы орусча династия деп коет эмеспи. Абдан сонун. Анда бул укум тукумдан өткөн кесип десек болот. Андан тышкары музыканттар болсо, балам сен баласы аябай тартылып, апа мен силердей музыкант болом, мага жагат десе, жок балам жетиштүү. Биз экөөбүз атаң экөөбүз музыкант болгонбуз, жетишет деп токтотуп коюу бул деле туура эмес болот да. Ошол себептен мындай ушул суроону изилдеп көрсө болот. Анан эгерде такыр эле балам эмне жагат, сурасам эч нерсе жакпайт, эч ким болгум келбейт дей турган учур болсо, анда бул албетте суроо. Бала эмне себептен эч кандай окуусу келбейт, эч жерге баргысы келбейт, билим алгысы келбейт. Анда мен кеңеш аркылуу бул жакта айтат элем, сунуш катары ата эне психологко кайрылып суроо берип, бала балким ошо ата энесине айта албай жатат бир көйгөйлөрүн, анда сүйлөшө турган адамдар табылат деп ойлойм. Ушул кесиптин ээлери туура суроолорду берип атып, бала менен ошо ачык сүйлөшкөндө өзүнүн себептерин айтса керек. Кээ бир үй-бүлөлөрдө балдар окубайт, билим албайт. Эгерде бала такыр эчтеке көңүлү жок, мен болгону эле үйдө жардам бергим келет десе, бул деле ката деп мен эсептебейт элем. Баары эле билим алыш керек эмес, балким бул үй-бүлөдө ушул баланын өзүнүн каалоосу ушундай. Мен ушундай ролду өзүм көрүп атам. Мен атама үйдөн жардам бере берем. Ал стройкада иштейт. Мен жанына барып стройкага иштегенге дегендер деле бар да бүгүнкү күндө. Эч бир басынтуу менен эмес, бирок баары бир эле ошол эле балага ата мүмкүнчүлүк берсе, балам сен менин жанымда өмүр бою жүрбөйсүң. Балким бир каалаган бир оюң бар болсо керек. Кел байкап көрөлү балам. Мен сени кое берем. Окугуң келеби? Байкап көр. Каалооң барбы? Оку дегендей. Шарт түзүп берсек ата энелер ушул түшүнүү менен карап, эң сонун кийинки дагы бир өспүрүмдөрдүн тынчын алган нерсе балдардын өзүнө карата баасынын төмөндүгү байкаган экенсиз. Ушул жерде ата эне канчалык роль ойнойт? Ата эне баланын баасын көтөрүп бере алабы, өзүнө берген баасын? Ооба, бир нерсе бул ата энелер кайра эле мен ойлойм, ата энелер негизи ушул азыр мүмкүнчүлүктөр көп эле болуп атат. Интернет деген нерсе бар. Ошол интернетти ачып бир туура маалымат алса, балдар тууралуу, тарбия тууралуу эмнени билиш керек, эң минималдуу нерсени билип алса, мен ойлойм бул ата эне балдарына чоң жардам бермек да, чоң салым кошуп бермек, келечегине да салым кошмок. Анткени биз салым деген бул орусча инвестиция деп коебуз, салым кошуу. Ошол салым кошууну биз каражат жагынан эле эмес, тамак аш берип атам, кийинтип атам, сени окууңа төлөп берип атам эле эмес, бирок инвестиция, ошол салым кошуу бул мен балам сен тууралуу билгим келет. Сен ушул учурда эмнени сезип атасың, эмне болуп атат сен, кандай өзгөрүүлөр болуп атат деп билим алса сонун болмок ата энелер. Бир канча мүнөттүк роликтер бар, бир канча мүнөттүк бир маалымат, туура маалымат албетте, туура багытта бере тургандарды укса, анда ата энелер сөзсүз эле баары бүгүн психолог, педагог болуп калыш керек эмес, бирок ата эне өзүнө керектүүсүн алмак. Чыныгы мен баламдын жашоосунда чоң роль ойногум келет. Мен балама жардам бергим келет, мен түшүнгүм келет деген ата энелер көбөйсө экен деп каалайм. Анткени бул бүгүн балдар жаштар эле окуш керек эмес, ата энелер да үйрөнүш керек, ата энелер да окуш керек. Эгерде муну билбесе сурап алса болот. Анан ошол ойдун үстүндө мындай балдарын түшүнгөнгө, эмне балдар деген мүнөзү кандай болот, балдар өзү, анан сонун бир жөнөкөй куралдар бар. Мисалы куракка жараша психология деп коет, возрастная психология. Ошол жашка карата балдар кандай жагынан өзгөрөт, төрөлгөндөн баштап, анан өспүрүм учуруна чейин, баягы чоңойгуча бала кызда кандай жактан мындай өзгөрүүлөр болот, кандай ойлонот бала, эмнени сезет, кандай ыйласа кандай реакция кылыш керек, күлсө кандай жанына барып чогуу күлүш керек дегендей. Бул нерсе, бул ошол жагынан ата энелер аксайт деп мен айта алам, толук айта алам. Анткени кайрылгандардын арасында алыс жактан да кайрылышты, Кыргызстандын булуң бурчунан ар кайсы
кайсы жерден ар бир областтан анан окшош маселе ушул болуп келет. Мен ата энем түшүнбөйт, мен дагы өзүм түшүнбөйм, ата энем да түшүнбөйт, мен эмне болуп атам дегенде анан дайыма эле психолог жардамга келеби жокпу билбейм, бирок балдарга ошол жагынан ата энелер мындай биринчи болсо да, бала кайрылгыча алдын ала бир иш кылып баласына бир жардам берсе деп айткым келип атат да. Ушул жагынан китептер бар бүгүнкү күндө, окуса болот жана кыска бир маалымат видеолорду алса болот. Мен билгеним боюнча ошо aha.kg ушул силердин видеоңордон көптөгөн маалымат алса болот. Анткени тышынан ар бир видеонун маңызы да жазылып турат. Эмне тууралуу силер кеңеш бересиңер. Ошону көрсө деле канча ата энелер, мен билем бүгүнкү күндө өзүм да угам, көп ата энелер ыраазычылык айтышат. Ушуну көрүп атып мен үйрөнүп калдым, жакшы болду, мага жардам берип атат. Мен мамилени туура колдоно баштадым же туура мамиле кыла баштадым деп мүмкүнчүлүк болуп атканда колдонуп калсак дегендейчи. Эми дагы бир суроого кайрылалын, ошону менен жыйынтыктайлы. Өзүн күнөөлүү сезүү, башкалардын катасы үчүн күнөөлүү сезүүсүнө эмне түрткү болуп атат деп ойлойсуз? Эмне үчүн өспүрүмдөрдө өзүн күнөөлүү сезүү сезими жашайт? Ата энелердин кандай салымы бар бул жагынан? Ата энелердин көп жагынан салымы бар, жакшы да салымдары бар, бирок ушул терс дагы жактары болуп кетип атпайбы ата энелерден? Баланын ата эне тараптан сөздөр дагы баланы кыйнап коет. Бир канча сөздөр, сөз менен биз баланын ички дүйнөсүн жабыркатып коюшубуз мүмкүн, толук мүмкүн. Анан сөз менен баланын жанын көтөрүп, мындай бир жакшы ышыктандыруу берип, жашоосуна ошол унутпайм ушул сөздөрдү, апам мени ошентип колдочу деген дагы нерсеге айлантабыз да. Ошол себептен ата энелер бул күнөөлүү сезим бул кайсы жерден келет? Сөздөн келет көп учурда, анан жүрүм-турумдан келет. Сен мисалы кандай жагынан кыздар, балдар күнөөлүү сезип турушат? Сен мендей эмессиң, сен бат кыймылдабайсың, сен анан бир өтө көп колдонгон сөздөр бар дайыма же эч качан, алар орус тилинде дагы бар, бир модель сыяктуу, анан кыргыз тилинде да бар. Дайыма эле сен ушинтип аягына чыкпайсың. Эч качан сен мени укпайсың, өзүңдүкүн каалаганын аткарасың. Сен эч качан мендей боло албайсың. Мына мен көрдүңбү, мен мондай апаң кыйынмын, өзгөчөмүн. А сен болсо деп анан салыштырмалуу да карап жиберебиз. Балдар салыштырмалуулукту өтө ошо өспүрүм учурда салыштырманы издеп калышат. Бул нормалдуу процесс. Башкаларды көрүп туурагысы келет. Башкалар менен өзүн салыштырмалуу карай берет. Бирок ошо салыштырмалуу караган сайын бала өзүн негативдүү жагынан же туура эмес көрүп аткан болсо, апанын, атанын ролу бул жакта эчтеке эмес. Балам, ал өзүнчө, ал биз кошунабыздын баласы, кубанабыз, жакшы университетке өтүптүр, жакшы ийгилик каалайбыз. Сен аракет кылсаң болот. Сен деле сен өзүңдү салыштырмалуу караба. Анткени сен сөзсүз эле университет эмес, колледжде окуп атасың. Бул деле жаман эмес, балам. Сен сен азыр ушул процессте болуп атасың, аракет кылып атасың деген сөз менен. А сен кошунанын баласындай университетке өткөн жоксуң, сен жарабайсың, сен кылган жоксуң, сен ошол бийиктикке жеткен жоксуң дегендин баары балага жанакындай өзүн күнөөлүү сезгенге, мен бир нерсени аткарбай калдым, мен күнөөлүүмүн, ата энемди кубандырган жокмун, ата энем менден күткөн нерсесин ала алган жок, демек мен күнөөлүүмүн. Жана бөөктөрүңдү кара, бул дагы бир абдан баягы бөөктөрүңдү карабай койдуң, мен келгиче кылган жоксуң, сен жарабайсың деген нерсенин баары кийин тилекке каршы бир чоң бир көйгөйлүү маселени чечип келет дагы, иштеп келет, анан бир күнү андан башка нерсеге айланып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат. Бул видеону ушуну менен аяктайлы. Буюрса кийинки чыгарылышта дагы эң сонун маселелерге кайрылабыз. Бул баланын түнтүгү жана башка адамдар менен тил табышуудагы кыйынчылыктар, ошондой эле дагы ичиндеги коркунучтар, санаркоолор, булар эмнеден болору жөнүндө дагы буюрса узар айым бизге бөлүшүп берет. Анда кайрадан көрүшкөнчө.